Ак калпак кыргыз элим, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу айымдар жана мырзалар. Багдыөлөт коому, коомдук биринчи канал жана ошондой эле республикалык Манас жаштар ордосу биргелешип даярдаган кыргыз таануу теледолбооруна кош келипсиздер. Чечиз жолдун ченеми Кыргызстаны долбоорунун тереңе, кыргыз элинин бай мурасын, каада салт, сан жарасын кийинки келечек муңга таанутуу жана ошондой эле жайылтуу. Мына ушундай максат менен биз Кыргыз таануу долбоорунун 3-чү баскычында кайрадан жолугушуп отурабыз. Бул тууралуу эсиңиздерге сала кетсем, биринчи баскычы бул мектеп ичинде өтүлгөн тандоо туру, экинчи баскычы бул аларчада өтүлгөн таймаш. Ал эми бүгүнкү өтө турган 3-чү жыйынтыктоочу кызыктуу таймаш бул 3-чү баскычы болуп эсептелет. Анда эмесе алдыңыздарга буйрук ызыткан таймаш куруп бере турган 3 тайпаны тааныштыра кетсек, Бектур Алымов атындагы номер 39-чу орто мектебинин Барчын тобу. Жана ошондой эле Абдылда Каниметов атындагы номер 1-чи гимназия интернатынын Мурас тобу. Исмаилбек Таранчиев атындагы 5 күнгөй орто мектебинин Асыл Кежи тобу. Мына ушул таймаштын жыйынтыгын чыгарып, ар бир тапшырманы баалап, иликтеп, жиликтөөчү, калыстыкты, карагылды как жарган биздин калыстар тобубуз да бар. Калыстар тобу менен тааныштырып өтсөк. Кыргыз Республикасынын эл мугалими, философия илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин социология бөлүмүнүн башчысы Хусейн Исаев агай. Жана ошондой эле коомдук биринчи каналдын башкы директорунун орун басары Иманалиев Кайрат агай. Кыргыз дегенде ичкен ашын таштаган, жүгүрүп жүрүп мына ушул Кыргызстан долбоорун баштаган Багдыөлөт коомунун жетекчиси Мураталиев Мелис агай. Анда эмесе таймашыбызды баштайбыз. Бирок таймашыбызда ким биринчи баштаары бизге так билине элек. Ошондуктан азыр ар бир топтон бирден мүчө келип, бул жерге чучуулак кармасаңыздар. Мурас тобу биринчи, экинчи, Барчын тобу, 3-чү Асыл Кежи тобу. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу эже агайлар жана Кыргыз таануу теледолбоорунун күйөрмандары. Кыргыз деген кылымдарды карыткан улуу элбиз уюткулуу тарыхта салам айтып баарыңарга турабыз. Жалпы элим Арбаңыздар. Биз шумкардай шукшурулган асманга, жалын оттуу биз мекенчил жаштардан элибизге улуу мурас сакталып, журтту сыйлоо, урмат ызаат салт калган. 3 кылгомуз Манас руху Кыргызда жашап турса, Кыргыз өлбөйт чынында. Ата мурас урпактарга уланып, жашай берсин кылымдардан кылымга. Жүрөктөрдөн жылуулукту берели, дилибизге ыйман эрессебели. Биз силерге достук колун сунабыз, атаандаштык кастык эмес себеби. Саламдашуу салт дешет, саламдашуу парз дешет. Салам айттык силерге, атаандашым, ал кезек. Амандашу дегениң ата баба салт экен, анда эмесе калайык, амандашып алалык. Ак сакалын жайкалткан атага айтам саламды. Ак элечек башында энеге айтам саламды. Тал чыбыктай буралган бийкечке айтам саламды. Ак шумкардай алкайган жигитке айтам саламды. Амандашат Барчын тобу сиздер менен, амандашат жалпы Кыргыз элим менен, амандашат Асыл Кежи Мурас менен, амандашат тайжым кылып Калыстар тобу менен. Койдук бизде атыбызды Барчын деген, алгырлыкка жетейин деген максат менен. Илиңдин улуу бол деп атам айткан. Аябайбыз мекен үчүн жаш жанымды. Барчындай коргоп балам көктө айланып, булутка каптатпаймын асманымды. Ала тоону балкып учкан. Биз Кыргыздын Барчындары. Улуу тарыхты канатын алган. Биз Кыргыздын Барчындары. Шамал менен жарышып учуп барат, жүрөгүмдө Кыргыз каны ойноп жатат. Ала тоону аралап балкып учуп, алгырлыкка жетейин деген Барчын тобу салам айтат.
Ассаламу алейкум, курбу достор, эл журтум, арыбаңыздар, атаңдаштар, күйөрмандар, Кыргызстануу долбоорун колдоп келген агайларга умай салам. Калыс болуп бизди сынап жаткандарга Дубай салам. Атаандашка кааларыбыз биринчилик, бирок дагы асыл KG тобунан кийинкилик. Биз сиздерге чың ден соолукту, кыргыз элиме бекем ынтымактык каалайбыз. Биздин топ Асыл KG. Курамында баатыр жигит кыз асылдар, атына заты жарашкан, асылдан бүткөн уул кыздар. Асыл бул. Аялуу. Асыл. Баалуу. Асыл. Кымбат. Асыл. Таза. Асыл. Сулуу. Асыл. Айкөл. Асыл. Аруу. Асыл. Бийик. Асыл. Эң жакшы. KG кыскартылган биз сыяктуу жаштарга ыңгайланган символикалык белгиси. KG Кыргызстан. Кыргызстан. Эгемендүү. Кыргызстан. Касиеттүү. Кыргызстан. Берекелүү. Кыргызстан. Кереметтүү. Кыргыз эли. Меймандостуу. Кыргыз эли. Кең пейилдүү. Кыргыз жери. Бейиштин төрү. Кыргыз жери. Бейик береке кенчи. Асылдан бүткөн Кыргызстандын жаштарыбыз. Асыл KG. Бир топко иштен суроо берилмекчи, ойлонууга 1 мүнөт. Эскерте кетүүчү нерсе жооп туура болбосо, кийинкиси жооп бербейт, туура жооп биз тараптан айтылат. Биринчи суроо бул Мурас тобуна. Тиграхаут деген наам кайсыл элге таандык жана бул ысымдын айтылышы кайсы булакка тиешелүү? Мурас командасынан Эркин Айым. Тиграхаут деген бул сактардын бир түрү болуп эсептелинет. Бул тиграхаут сөзүн которгондо уштукуй калпакчандар дегенди түшүндүрөт. Сактардын арасынан сактар 3кө бөлүнөт. Ошол 3 бөлүктүн эң башчылары же болбосо эң кемеңгерлери бул тиграхауттар болуп эсептелинген. Бийликте дагы тиграхаут сактары турган. Кандын хромосомасын изилдөөгө багытталган Евразия жүрөгү аттуу илимий эмгекте кыргыз элинин канынын курамы тууралуу эмне деп айтылган? Евразия континентинде кыргыз ошо Евразия континентиндеги элдерди изилдешкенде кайсы эл эң жаш эл деп ошондо деген 15 миң жылдан 50 миң жылга чейинкилер болгон. Ошондо кыргыз эли эң байыркы эл деп эсептелинген. Ошондо гапатик боюнча. Үчүнчү суроо бул Асыл KG тобуна. Бернштамдын изилдөөсү боюнча кыргыз уруулары пайда болуу мезгили кайсы доорго таандык? Бернштамдын казуулары боюнча изилденгенде бул кыргыз эли биздин заманга чейин 3500 жыл мурда жашаган мамлекеттүүлүгү бар деп айтылган. Ал эми ошол табылгалардын эң жашы Барсбектин дооруна 7-кылымга таандык болот. Тогол деген эмне? Жана анын кыргызга таандык экенин эмне далилдейт? Тогол деген бул жаратылыштын бир кубулушу болуп эсептелинет. Бул тактап айтып кеткенде Үркөр жылдызын айы жаап калган мезгил бул 30-35 күндө бир кайталануучу кубулуш болуп эсептелинет. Мына кыргызга тиешелүүгө таандык экендиги бул ушул учурда тогол учурунда дейин кыргыздар журт которгон эмес, жана ошондой эле аш тойлорду өткөзгөн эмес. Кытай жазма булактарында кыргыздардын темир иштетүүсү жөнүндө эмне деп жазылган? Ошол убакта деген кыргыздарды жагундар деп айткан экен да. Кытай тилинде жагундар деген бул темир эл дегенди түшүндүрөт экен. Анан деген кыргыз эли деген темир иштеткенди ошол убакта эле билген экен. Бирок деген кыргыз эли темирге көп кызыкпай, асмандан түшкөн темирге кызыгышкан экен да. Оолуячылык менен сынчылыктын айырмасы барбы? Асыл KG тобу Дилбара. Сынчылык менен оолуячылыктын айырмасы бар. Сынчылык деген бул көргөн нерсесин сынап айтат. Оолуячылык деген бул келечекти айтат. Кийинки суроо Мурас тобуна. Касиет деген эмне? Кыргыздын улуттук касиеттерине эмнелер кирет? Алла Тааламан берилген, ар бир адамга берилген өзгөчөлүк болуп эсептелинет. Ал эми кыргыз элинин касиети бул манасчылык менен төкмөчүлүк. Олуянын келечекке карата айткан сөзү менен сынчынын келечекке карата айткан сөзүнүн өзгөчөлүгү эмнеде?
Сынчы бул сынап жаткан кезинде бул бирдем сени көрүп туруп ошого жараша сынайт. Ал эми ол бул аян түшкөнсүп өзүнүн көзүнө көрүнгөнүн келечекте айтып берет. Дүйнөлөшүү деген эмне? Анын оң жактарын айтып бер. Асыл KG тобу дүйнөлөшүү бул дүйнө жүзүн бир калыпка, бир түзүмгө алып келүү дегенди түшүндүрөт. Ал эми анын оң жактары ошол дүйнөдөгү өзгөрүүлөр, мисалга айтсак, техниканын өнүгүшүндө, ушул сыяктуу нерселерде пайдасы болсо, ал эми зыяны бул улут катары өнүктүрүүдө, өстүрүүдө өзүнүн тоскоолдуктары болот. Майда, майда, басқаның майда, орой, оп майда. Бул карып мискинге, бул саламчыга, бул тилемчиге, калгандары бизге, сизге, мага. Жамгыр жаадыр, жерди өндүр, бала чаканын ырыскысын бер. Тилегим жөн, өнөрөнүмөн. Жоокерчилик заман кыргыздар менен ойрот калмактардын ортосунда чыр чатак согуш кези. Бир күнү тынч жаткан кыргыздарды ойрот калмактар кол салышып, алардын ичинен ымыркай балдардан 100 алып кетишет. Убакыт учкан куш дегендей арадан 15-16 жыл өтөт. Баягы бөтөн элде, бөтөн жерде өскөн кыргыз уулдарын ойрот калмактар тарбиялашат. Ошол кыргыз балдары кыргыздарды чаап алуу үчүн келген учуру. Ал кайсы жоо экен? Кыргыздардын 100 жылдан берки бир эле жоосу бар эмеспи? Ойрот калмактар. Канчадай жоокер экен? 100 жигит эшти. Илгери кыргыздардан ымыркай кезинде 100 бааны алып кетип, кыргыздарды өздөрү колмей кырал деп, курс аскер өнөрлөрүн үйрөттүр. Саны 100 болгон менен күчү 100 миң аскерге тете. Жок, таанымак тургай кыргыз айылдарын тып-тыпыл кырып келе атышат. Кылпы кайтып калмак тилинде сүйлөшүп, деги эле биз уга турган эмес. Кыргызча түшүнбөй калсыңар. Өз элин кырат деген эмне? Кудай жанды алсын, башты алсын. Минтип акылдалат деген эмне? Шумдук оңгоргор. Өз балаңдын колунан өлгөндөн көрө, душмандын колунан өлгөн жакшы. Балдарым, сабыр эткиле. Силер кыргыз тукумусуңар. Эсиңерге келгиле, айланайындарым. Колундарым 9 ай көтөрүп, жүлүнүм муздап, жүрөгүм сыздап төрөдүм эле го. Мейли, бизди душмандар өлтүрсүн, бирок силер өлтүрбөгүлө. Кулундарым, Ак сүтүбүздөн кечелик, төрүбүздөн көрүбүз жакын калганда, өз балдарыбыздын колунан өлөбүзбү? Уулум, каралдым, мен сен менен болом, келчи жыттайын. Өз энесин да унуткан турбайбы? Энесин унуткан кыргыз, атасын унуткан кыргыз. Ай, көл Манасты унутпастыр. Манасчыны чакырткыла. Булар бешикте жаткан кезинде Манасты уккан жайы бар эле. Токкоюң талла жер эмес, энне кеңдин эмчегин жарра чаап качырган, ауке көбөш мен эмес, көк жалаттан өлгөндө, көп зордукту талласта, канныке шорду көргөндө, ауке көбөш жоболуп, атаңдан калган дүнүйөң, камчыга ченеп өлгөндө, ушенсем төрү калат деп, кыркы бейген чыбыгын, сен үчүн эннен каннекей дегенине көнделе, ит аягын аттатып, бала кылып алгын деп, сендей көдөк жетимди Ысмайылга берделе, эсиң болсо куу жетим, таласта кыргыз эл кандай, эл журтуңду тааныбай, тентип жүргөн сен кандай, кан Манастын баласы, кылчайып элиң карабай, качып жүргөн жан кандай, буудан Манас ул элиң, букарга тентип конупсуң, 12ге келгенде сен эне кулу болупсуң. Балдарым, тилиңерди унутсаңар да, дилиңерди унутпапсыңар. Каныкей энебиз Манастын кырчоросуна ак калпакты кийгизип жатып минтип айткан экен. Бул ак калпактын үстү ак мөңгүлүү ала тоонун белгиси, кыры ала тоону жердеген кыргыз элинин элеси. Эки ыктыкты камтыган ак калпак башыңардан түшпөсүн.
Кыргызды чөлдүү жерде көл кылган манас, кырларда эл кылган манас. Балдарым, биз силерди канча жыл күттүк. Чырпык элеңер чынар болуп өсүп жетилипсиңер. Эми Айкөл Манас атаңар жердеген кыргыз жерлерин душмандардан бошоткула. Чачылганды жыйнайлы, үзүлгөндү улайлы. Амин. Манас! Кыргыз ким деген суроого биз жоопту тамырыбыздан алсак болот. Ар бир элдин тамыры болот. Тамыры күчтүүнүн өзөгү күчтүү. Кыргыз элинин тамыры күчтүү болгонун айтпасак да билебиз. Бирок биз ошол тамырыбыздан азык алып жатабызбы? Баалуулуктар алмашып, баалуу нерсе баасыз болуп, баасыз нерсе баалуу болуп калды. Тескерисинен батыштын маданиятын, тилин, адатын кайдагы бир кыргызга жат көрүнгөн, кереги жок нерсенин баарын өзүбүзгө сиңирип алып жатабыз. Ооба, туура өсү болуш керек. Бирок биз бардык жагын албай, жакшы жагын алып, жаманынан алыс болуш керек элебиз да. Биз азыр тамырыбыздан туура нуктагы баалуулуктарды туу тутсак, улумуун тууралыкка багыттаса, айткан акылына өзү турса, жаш муундар ошол жакка көздөйт эле да. Себеби улумуун жаштарга үлгү. Биз үчүн алар кадимки күзгү. Ал эми азыркы учурда аталардан сөз кетти. Аталардын акылын жинди суулар алып кетти. Энелерден барк кетти. Энелердин кадырын шайтан суулар алып кетти. Келиндерден наз кетти. Келиндердин кадырын кесир сөздөр алып кетти. Байкелерден барк кетти. Байкелердин кадырын байлык акча алып кетти. Эжелерден нар кетти. Эжелердин акылын батыш салты алып кетти. Кыргыз азыркы учурда көрө кат деп жатып, күнүмдүк кызматты ойлоп жатып, азыр кандай акыбалга жеттик? Акча мансап үчүн адамдар өзүн турган үйүн сатып, жада калса туугандарын карабай кетип жатышат. Бир туугандар акча үчүн урушуп, бири-бирин жектеп жатат. Ар бир кишинин оюнда мен мындан кандай пайда табам деген суроо биринчи орунда болуп турат. Эл үчүн, айыл үчүн, туугандар үчүн кам көрөр киши жокко эсе. Азыр акча биринчи орунда туруп, ошол акча биздин кудайыбыз боло турган болду го. Бирин-бирин сыйлабаган заман, баалуулуктары башка, максаты башка, биримдиктен ажыраган заман болуп калып жатпайбы? Бул пасыкка түшкөн өзүбүз, эми бул акыбалдан да өзүбүз чыгышыбыз керек. Өсөр өзүн сыйлайт дегендей, кыргызга кыргыз гана өкөт, кыргызды кыргыз гана өстүрөт. Бул туура багытка бурулуп, туура жол табышыбыз керек. Туура багытты кайдан алабыз? Кара эле тамырыбызга келип такалабыз. Анткени биздин тамырыбызда эмне деген билим, эмне деген баалуулук бар. Баалуулук бул жашоонун негизи. Эгер ал туура нукта болсо, ушуну билген элибиз нечен жылдар бою тууралыкты, туура жашоону баа тутуп, Кудайдын мыйзамын таанып, жалгыз Кудайга сыйынып, жаратылыштагы шайкештикти бузбай, таразаны тең кармап, акыйкатты таанып жашап келген да. Мына ушунун баары негизги баалуулуктардын бири тууралык. Туура нуктагы баалуулук элибизге дем берип, кубат тартуулап, өсүп өнүгүүгө жол ачып, шык берген. Элибиз тууралык менен билимди айкалыштырып, салтты кармап келген. Биздин ар бир салтыбызда жашоонун негизин камтыган билим жатат. Күнүмдүк конок тосуу салтын алсак эмне деген терең маани жатат. Колго суу куюуда, бата берүүдө, устуккан тартууда ар бир нерсенин иретин, адептүүлүктүн деңгээлин көрсөтүп турбайбы? Ошондой эле кыргыздар 300 миң жыл мурда эле жер ай үркөр топ жылдыздары тогошорун билип, жерде сөзсүз аба ырайы өзгөрөрүн байкап билишкен. Ошол учурду тогол деп атап, той аш өткөрүлбөй жолго жортулга, аңчылыкка чыккан эмес. Ал эми 2007-2008 жылдары Япондун окумуштусу Эмото Масоронун илимий иштеринин негизинде суу бул маалымат сактоочу касиятка экенин далилдесе, муну кыргыз эли илгертеден эле билип, башынан суу тегеретүү адатын кармап келишкен. Ушунун баарын билип, турмушунда колдонуп, кыргыздар жашоосунда акыйкат үчүн күрөшүп, чындыкты коргоп, элине кам көрүп, жерин, мекенин коргоп, тамырды таанып, билимди баалап, сөз багып келген. Ушул сапаттарды кармап келгендиги үчүн кыргыздан үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган Айкөл Манас чыккан. Билимдин кенчин тапкан Жүсүп Баласагын чыккан. Келечекти таамай айткан ойлалар, багыттап жол көрсөткөн акелер, элибиз үчүн жан аябаган баатырлар, көйгөйлөрдү чече билген көсөмдөр,
өсүп өнүүгө багыт тапкан билгели чыккан. Демек, жогоруда айтылган сөздөрдөн кыргыз элинин күчү тамырында экени ачык айкын көрүнүп турбайбы? Ошондуктан тамырыбызга кайрылып, өзөгүбүздү бекемдеп, башка элдер суктангандай күчтүү улут бололу. Атаганат, заманың өзгөрүлөт деген ушу тура. Кичүүсү улууга жардам бербей, кыргызга жардам бербей калган күн келдиби? Биздин каарманыбыз Исабек эс үсүн жоготуп 15-кылымдын кыргыздын ошол жашоо убагына келип калып туш болду. Бул жигитке эмне болгон? Кызыгуучураптыр. Эмне кылайлык? Чоң апама апарайын. Чоң апа. Жигитке кызыгуучураптыр. Караңгы түн менен, кара суу менен, аткан таң менен, баткан күн менен баардык жаманың чыгып кетсин оğlum. Буга түкүрүп койчу. Эмне түкүр дейсиңби? Аның эмне эле? Мен эмне өлдүмбү? Өлсөм дагы баягы эле кыргыз байларынын арасына түшкөн турбаймынбы? Жок oğlum, сен өлгөн жоксуң. Сен деген кырсыктан аман калдың. Сен кыргызды жерип, маңкурт кейпин кийген турбайсыңбы? Анда oğlum, мен сага тамырыңдын күчтүүлүгүн, ата бабаңдын улуу күчүн айтып берейинчи. Укчу мени. Ата бабаң илгертеден акыл насыят балдар тарбиялап, каада салттар менен катар нарктуу үрп адаттарды күткөн. Жайкысын төргө конуп, жер суу менен эгиздей ынак тазарып, адал эмгеги менен жашап келген. Кандуу кагылыштар менен катар ар кандай сыноолорго жык толгон кыйын кезеңдерден каармандык менен чыгып, көңүл кубанткан берекелүү замандарды да баштан өткөргөн. Ыйгала тоо жерге бизди каны менен сугарып, чек арасын кеңейтип, көз арткан жаттардан коргоп келген. Капилет жоо келсе, аттан деп ураган чакырып, бир заматта кол курап, аскердик ашкере өнөрү менен даңкталып, катылганын катыгын берип турган. Улуу Барсбек атаң каган болуп турганда, Азиянын арстандары аталып, дүйнө элин тамшандырган. Элге эмгеги менен сиңген даанышмандары 40 урууну улут кылып, эли жерин, наркын, баркын сактап келген. Кыргыздын жан азыгы Манас, тиреги Теңир, колдогону Кыдыр, таянычы акыйкаттык, куралы улуу болуп, алтын жыйнабай, айыл жыйнап, руху менен улут болуп түзүлгөн. Кыргызда элдин сөзүнөн өткөн улуу сот жок болгон. Момундар менен жетим жесирлерди кор кылбай, эл катарына кошуп, жетим жетилет, бүтүн кетилет деп, тең аталуу үй бүлөлөрдү түзүп келген. Көөнөрбөс Манас кыргызга ааламдан келген улуу кабар. Мындай рухий мураска сугарылган элдин, кыргыз элиңдин кудурети күчтүү, ой көрөнгөсү терең. Мына ушундай уулум, кыргыздын күчү кыргыз элинин ынтымагында, бирдиктүү бүтүндүгүндө. Кыргыздын улуу күчүн даңазалаган улуу баатырлар, сынчы манасчылар, олуя санжырачылар чыккан. Алар кыргыздын күчүн, даанышмандыгын бүт дүйнөгө таанытып, даңазалап келген. Айкөл Манас атабыз Кошой атанын берген ак батасынын күчү менен элин жыйнап, журт кылган. Биз ошол жылдар бою жоголбой жашап келген кыргыздын урпактарыбыз. Ушул сенин тарыхың уулум. Тарыхыңды, тилиңди, таалимиңди унутпа. Сен кыргыздын уулусуң, аны эч качан танба. Кыргыз элинде улууга урмат, кичүүгө ызаат көрсөткөн улуу салты бар. Кары адамдарга жардам көрсөтүп, сыйлап, урматтап, алардын ыраазычылыгына татып, ак батасын алууга умтулгун. Уулум, бир элдин баласы болбой, 1000 элдин канаты бол. Бир үйдүн атасы болбой, 1000 үйдүн да анасы бол. Умай эне бак берсин, Теңир ата колдосун. Мен кыргызмын, кыргыз болгонума сыймыктанам. Кыргыз эли улуу эл. Мен эми кыргыз тилин, элин, жерин, када салттарын урматтайм. Мен алардын улуулугун, күчүн, кудуретин билдим. Көрсө кыргыз элим, эчен дайра суу кечкен, эч качан жеңилбеген батыр эл тура.
Сатпагыла суранам жериңерди, сактагыла ак калпак элиңерди. Сайып берем башымды кыргыз үчүн, салтты сатпай сактагыла тилиңерди. Бул кийинки тапшырма сүрмө суроо деп коет. Ар бир топтун ар бир мүчөсүнө бирден суроо берилет. Жооп бергендер катардан чыгып кете беришет. 5тен суроо берилгенде ар бир топто 5тен гана катышуучу калат. Ошондо калыстардын баасына жараша төмөн баалган топ оюндан чыгат, оюндан четтетилет. Калган 2 топ 5тен катышуучу менен оюнду улантышат. 5тен суроо кайрадан 5 катышуучуга берилмекчи. Анда эмесе азыркы сүрмө суроо тапшырмасын баштайбыз. Мурас тобунун мүчөсүнө далы менен карчыганын кайсынысы улуу устукан болуп эсептелинет? Далы менен карчыгадан карчыга улуу болуп эсептелинет. Кийинки барчын тобуна бериле турган суроо супара деген эмне? Супара бул эчкинин терисине жасалган ашканада колдонулуучу буюм. Буга деген биз кыргыз апаларыбыз камыр жайып келишкен. Кийинки суроо. Дасторконго кайсы даам биринчи коюлат? Дасторконго биринчи бул дан азыктарынан нан коюлат. Мурас тобуна суроо, жарма менен максымдын айырмасы эмнеде? Бул максым менен ачытылып жазылат, ал эми жарма болсо бул кара жарма, бышырылган жарма. Барчын тобу жылкыга кайсы тарабынан минет? Кына сол тарабынан менет. Арпаны күйшөөчү идиш эмне деп аталат? Арпаны күйшөөч үчүн биринчи сок кылып саласың, анан кийин сок белек менен күйшөйсүң. Арыбаңыз деген сөздүн мааниси? Арбаңыз деген бул кем болбоо деген сөздү түшүндүрөт. Жыл мезгилине карата журт которунун түрү? Жазда жаздо, күздө күздө, кышта кышто, жайда жайло. Тилек менен максаттын айырмасы? Тилек бул деген Кудайдан тиленүү, а бул тилек коет. Тилектин да 3 түрү болот. Бул биринчи жакшы тилек, асыл тилек жана бийик тилек. Максат деген бул келечекке максатты коюу. Максаттын да 3 түрү болот. Жакынкы арадагы, жакынкы мүнөттөгү, ортого мүнөттөгү жана алыс мүнөттөгү. Ынтымак менен биримдиктин айырмасы эмнеде? Ынтымак бул жалпы элге тиешелүү, ал биримдик болсо бир адамга тиешелүү болуп эсептелет. Каада дегенди кандай түшүнөсүң? Мисал келтир. Каада деген салттын деңгээлин кандай түрдө аткарылат? Мисалы келтирсек, кызды алып келүү. Кызды мисалы алсак, ажо менен катардагы кишинин каадасын карасак, салты мисалы ажо деген көп мал соет, көлөмдө болот, а катардагы киши болсо бир эле мал соет. Боз үйдө эр тарап оң жакпы же сол жакпы? Боз үйдө эр тарап сол жак. Кайрадан бирден келсе. Адат менен үрүп адаттын айырмасы барбы? Мисал менен түшүндүр. Адат бул бир адамга өзүнчө бир нерсени көп кылуу, ошол өзүнө адат болуп күндө кайталанып калган. Ал эми үрп адат болсо бул салттын ичинде. Үрүп адат улукпу же салт улукпу? Эмне себептен улук түшүндүрүп кетсең? Салт улуу. Ал үрп адат деген бул көп элдин атадан калган мурас, атадан калган адат, а салт деген бул мыйзам, жазылбаган мыйзам. Кимиси улук болуп калат ошондо? Салт улуу. Туура. Салт маданияттан келип чыкканбы же маданият салттан келип чыкканбы? Салт бул негизи жазылбаган мыйзам, а маданият болсо, бул маданият салттан келип чыккан. Ар бир топтон мына өзүңөр көрдүңүздөр 5тен үчөөсү суроого жооп берди. Эми азыр кайсы топ канчалык деңгээлде жооп берди? Жарым жартылайбы же толук туурабы? Аны калыстар тобу бардыгын ачык айкын айтып бермекчи. Ушул жерде кайсы топ төмөн багылып калса, бул сүрмө суроодон, бул оюндан четтетилет. Калган 2 топ мындан ары калган 5тен оюнчусу менен оюнду андан ары улайт. Сүрмө суроо деген оюндун биринчи айланпасында эң төмөн баа алган топ бул Мурас болду. Барчын менен Асыл Кейжи экинчи айланпага өтөт. Суроо Барчын тобуна
Улуттун өзөгү бекем болуш үчүн эмне кылыш керек? Биз өзүбүздүн өзөгүбүздөн чыкпашыбыз керек. Тамырыбызды унутпашыбыз керек. Тарыхты, тилди, салттыбызды. Жооп туура. Кийинки суроо Айкөл деген сөзүн мааниси эмнени түшүндүрөт жана эмнеликтен кыргыз эли Манастан бөлөк бир да жанды Айкөл деген наам менен коштоп атабайт? Айкөл деген наам бул деген улуу кишиге берилет. Өзүнүн бир кылган бир подвигтерине деп деле койсок болот. Эрдиктерине, ошондуктан ал эрдиктердин көбү эле өзүнчө чачылганды, жыйнаган, түшкөндү, ошондуктан ал Манаска эле Манаска гана тиешелүү деп койсок болот. Канчалык деңгээлде жооптор болуп, аны Константоолу аныктап бермекчи. Кийинки суроо. Салт боюнча кыргыз көчүн ким баштайт жана эмне үчүн? Барчын тобуна. Кыргыз көчүн кыргыздын салтында улуулар, албетте улуулар баштайт. Эмне үчүн? Себеби улуулар дайым жогору жүрөт, алар ыйык, алар биларман көптү көргөн. Жооптор канчалык деңгээлде туура болду же туура болгон жок, аны калыстар тобу баалап билмекчи. Кийинки суроо. Чыгдам деген эмне? Чыгдам бул деген боз үйдү ашканадан бөлүп туруучу жайы. Чи. Боз үйдү ашканадан бөлүп турган чи. Азаматсыз жооп тура. Суунун кайсы касиети кыргыз эли илгертеден таанып, колдонуп келген? Кыргыз эли сууну ыйык туткан. Бул суу деген кыргыз элинин ыйык салттарынын бири, жер сууну ыйык тутуу деген. Ал сууну деген, мисалы деген, бир адам ооруканадан же болбосо алыс жолдон келгенде сууну башынан тегеретчү. Суу деген анткени Япон окумуштуусу Эмото Масарунун далилдөөсү боюнча 2007-2008 жылы далилдөө жүргүзгөндө ошонун негизинде суу бул деген маалыматты өзүнө сиңирип алчу касиетке ээ деп далилдеген. Туура кол чабуулар анда. Кийинки асылкы тобуна суроо. Түндүктү кереге менен уукка тартып туруучу жип эмне деп аталат? Кереге боо деп аталат. Жел боо деп аталат. Жооп туура. Азыр суроо берилгенде биринчи гана жооп кабыл алынат. Кийин кайталап ар жактан жардам бергендер кабыл алынбайт. Ошон үчүн биринчи азыр кереге боо деп айтылган жооп жазылып атат бияка. Эки тизгин бир чылбыр туурабы же эки чылбыр бир тизгин туурабы? Бир тизгин эки чылбыр туура. Кандай дейсиз? Кайталап коюңуз. Бир тизгин эки чылбыр. Жооп туура эмес болуп калды. Эки тизгин бир чылбыр деген туура. Бара берсиңиз. Кийинки асылкы тобуна бериле турган суроо. Евразия континентиндеги эң байыркы тил тобу? Алтай. Кандай дейсиз? Алтай. Туп туура. Азамат. Салт боюнча боз үйдүн эшиги кайсы тарапты каратылып тигилет? Салт боюнча боз үйдүн эшиги чыгыш тарапты карата тигилет. Себеби дегенде жүгүнүп күндү карап эртең менен жүгүнүп чыгуу үчүн. Азамат. Кийинки суроо. Үрүп адаттардын бүгүнкү жашообузда пайдасы барбы же жокпу? Менин оюмча бул үрп адаттын пайдасы жок. Анткени мисал келтирсем, ала качуу. Бул деген үрп адат деп аталат. Особенно андай, кандай деп айтсам, жаман адат. Анткени деген кыз ала качуу деген өзүнүн сүйүүсү барыш керек деп ойлойм да. Анан кийин деген үрп адаттын кереги жок деп ойлойм. Сиздин оюңузча? Кереги жок кабылат. Барасыз. Кыргыздын өнөр казынасы ар бир топ кыргыз элинин элдик өнөрлөрүнөн өздөрү даярдап келген өнөрдөн тартуулап бермекчи. Манасты тааный салыш, анын тез эле тегентектеп чече салыш кыйын. Ал сыр чечпеске менгер, эч жоодон жалтанбас, алп сыяктуу табышмак.
кыргыз элдин карт тарыхын иликтеп, саякпай айткан ар бир сөздү жиликтеп, даңазалап эс тутумун элимдин эссе кылып жазыптырсың бийиккеп. Саякбайдын манасынын сыйкурдуу саптарына катылган кыргыз элдин өткөнгүсү, бүгүнгүсү, азырда сөз кереметинин касиетин жоготпой, укканды таң калдырып, окуганды ойго салбай койбойт. Кыргыз болгону каада салты, үрп адаты Манас эпосунда таамай берилген. Биз азыркы кезекте кыргыз элинин туу чокусу болгон Манастын бала чактагы эрдиктеринин учугу жок жомоктон баштамакчыбыз. Манжунун ары бетинде, Каңайдын бери четинде, эсен кандын элчиси, кара калмак Манжунун жер кайтарган ченчиси, ушакчыдан кеп угуп, уламадан сөз угуп, ушакчыдан кеп угуп, бу белгилүү бурут Жакыптын бурулбаган көп малы, жер отун жеди деп угуп, жет асаба туу алып, жети жүздү кол алып, жети жүздүн башчысы, жеткилеңи чоң кочку келип калганы, калайманды салганы, кочку келди короктоп, аркасында куулары, кошоматчы куулары, аркасында сороктоп, эки буту салактап, өкүм сүйлөйт алактап. Кийинки кезекте башчыны берсек. Айрандай уюп калчыбыз, керемет сырын көргөндөй, жөн эле эстен таңчыбыз. Сан миң жылдык тарыхты ыр менен айтып салчыбыз, ыр менен кетип дүйнөгө, ыр менен кеткен калкыбыз. Кагылайын калың журт, жакындан уксаң Манасты, жазылып калат жалпыңыз. Айкөл Манас жомогун тыңдайлы калкым жалпыбыз. Бурамасын имерип, буркурап ыйлап жиберип, будандын оозун бурду эле, дүрбүсүн салып турду эле, ит торпунун жолунда, кезең кырдын оюнда, санап көрсөң тайтору, келе жатат кайган мал, 60 аттын соңунда, башын жерге салыптыр, аркадай алыш алыптыр, мойнун жерге салыптыр, болжосуз алыш алыптыр, желгенине жел жетпес, жеткилең чуркап калыптыр, басканына мал жетпес, башкача чуркап алыптыр, эңке иштен алганда, коржоңдогон туруунун эликтей колу сайылат, өргө тарта бергенде, жал куйгугу жайылат, тала түзгө келгенде, таманы жерде таксылдайт, кара болот ооздук, көмөкөйдү касылайт, арандай оозу ачылат, канары алашак көбүк, омурого чачылат, кара болот ооздук, көмөкөйдү какылайт, тал жибектей куйгугун чаткаяка чапкылайт, көкүнүн көккө ыргытып, көнөктөй болгон туягын көрүнгөн жерге мылгытып, ойноп кетчү немедей, очонма машын чулгутуп, дагы салды токтолуп. Сарарыма учукта, салган тоонун тумшукта, көрүүчүнүн жолунда, кара тала боюнда, келе жатат тайтору, отту стулпа соңунду. Эринбей эрте туруп арча чапкан, комуз деп коңгуродой 3 кыл таккан, тер жазып чертип жүрсүң кыргызым деп, айланам акылыңдан ойлоп тапкан.
бул таймашта ар бир топтун топ башчылары башка бир топтун топ башчысына суроо берип, өзүңүздөрдүн күчүңүздөрдү, дараметсиздерди сынамакчысыздар. 3төн суроо берет жана ойлонууга туура 15 секунд үнөмдөлөт. Мен Мурас тобу Барчын тобуна берип жатам. Бул ат жабдыктарына тиешелүү суроо. Уучтары оздуктун эки жагындагы чыгаракка чаян түйүлүп байланат. Бул эмне? Оздукка чылбыр байланат. Жооп тизгин. Мурас тобу Асыл Кейжи тобуна суроосу. Комуз башка кылдуу аспаптарынан өзгөчөлүгү кандай? Бул дүйнө жүзү боюнча комуз гана 7 нотадан ашык болот жана 21 күүгө келет. Толук жообун айтып койсом, комузда лады жок. Толгоосун өзү каалагандай күүгө келтирсе болот. Кезек Барчын тобунда. Мен биринчи суроом Мурас тобуна. Каганат деген эмне? Каганат деген майда кагандардын жыйындысы болуп эсептелинет. Анын башында каган турат. Жооп туура. Кыргыздын санжырасында Аттила ким деп айтылат? Кыргыздын санжырасында Аттила Мундус хандын баласы Адыл Баатыр деп айтылат. Туура. Менин биринчи суроом Мурас тобуна баш мыйзамда жазылган мыйзам менен турмуштук тажрыйбанын негизинде келип чыккан мыйзамдын айырмалары. Баш мыйзамды бул датасына карата чыгарылышат. Ал эми турмуштук келип чыккан болсо, турмуштун деңгээлинен келип чыккан мыйзам болуп, салт болуп эсептелет да. Толук жоопто айтып койсом, бул жерде бир нече айырмачылыгы бар. Мисалга алсак, мыйзамды адам өзү ойлоп таап, аны токтоо менен бекитет. Ал эми салт турмуштун тажрыйбасында өзү келип чыгат. Адамдын турмуш жаратылыштын өзүнүн талабына жооп берүүсү менен. Ал эми экинчисин дагы айта кете турган болсок, мыйзам, баш мыйзамга жазылган мыйзам мөөнөткө чектелет. Ал эми салт мөөнөткө чектелбейт. Дагы бир айырмасы, мыйзам бузган адам, баш мыйзамда мыйзам бузган адам бир башка адамдарды тарабынан жазага алынса, ал эми салтты бузган адам болсо, турмуштун өзүнөн жаза алат. Экинчи суроо Барчын тобуна, калк менен элдин айырмасы эмне? Калк бул бир мамлекеттеги жалпысынан айтылган калк, а эл бул ошонун ичиндеги көрүнгөн аймактагы элдин адамдардын арасында эл катары эсептелинет. Толук жоопто айтып койсом, эл бул бир бүтүндүккө жеткен адамдардын тобу, ал эми калк ошол белгилүү аймактагы элдин саны. Барчын тобуна бермекчимин. Табак эмерүү деген эмне, анын мааниси? Так өзүнүн жообун билбейтем, бирок түшүндүрүп айтты. 5 бармак жээлгенде бул ошол табакта 7 же 4 адам отурат. 4 адамдын эң кичинеси бул табак эмерет. Табак эмергенде сааттын жебеси менен 3 жолу эмерип, даамды осуйуп коет. Бул кыргыздардын бул ынтымак белгиси болуп эсептелет. Александр Македонский кыргыз жергесинде келгенде кыргыздар эмне өрген жана анын мааниси эмнеде? Александр Македонский Тянь-Шанга келгенде биринчи скиф деген элдерге, көчмөн элдерге жолугат. Алардын башында сак, тиграхаут сактар турган. Андан кийин кыргыздардын ага бергени бул жаңгак. Бул жаңгакты кыргыздар өзүлөрү мындай деп чечмелеп берет. Бул жаңгак биз ушунчалык көппүз. Андан кийин осуйтуп көрүп биз ушунчалык таттуубуз дейт. Эгер силер бизге жакшы мамиле кылсаңар. Эгерде силер бизге согуш менен келсеңер, биз ушул жаңгактай катуубуз жана көппүз дейт. Ошондо Александр Македонский бул элдин ынтымагын жана башка оң жактагы сапаттарын көрүп, бул элди чабуудан тайманган. Мурас тобуна. Саканактын баш, ууктун аягында кандай жасалгалар бар? Саканактын башында, ууктун аягында бул кереге чалгыч. Жооп туура эмес. Туура жооп бул сайлар. Кыргыздар боз үй тиккенде босогону бир тарапка багыттайт. Эмне үчүн? Бул суроодо боз үйдү чыгыш
чыгышты каратып, босогусун чыгышты каратып тийишет. Анткени боз үйдөн чыгып бара жатканда, эртең менен турганда күнгө карап, күнгө жүгүнүп, ага сыйыр урматын билгизүү үчүн чыгыш тарапты каратып экен. Жок, туура. Мурас тобуна уук кереге деп эмне үчүн эгиз айтылат? Бул боз үйдүн 5 жыгачы болот. Ошонун эң негизгиси болуп бул уук менен кереге болуп эсептелинет. Кереге болсо бул кереге менен уук бул боз үйдүн эң негизги жыгачтардын бири болуп эсептелинет. Ошон үчүн эгиз айтылат. Толук жооп, туура жообу мындай. Анткени уук менен керегени бир гана адам жасайт. Бир гана устанын колунан чыгат. Ошондуктан уук кереге деп тегиз эгиз айтылат. Так маалымат берген тарыхтын бөлүгү эмне деп аталат? Жооп жок болсо, анда туура жоопту айта берсеңиз болот. Туура жооп бул археология деп аталат. Манас улуу чокусу кайсыл жерде жайгашкан? Манас улуу чокусу бул Талас областында жайгашкан. Талас областында жайгашкан чоку Тал чоку деп аталат. Манас улуу чокусу бул Индиянын түндүк жагында жайгашкан. Боз үйдө кийим салынуучу буюм эмне деп аталат? Боз үйдө кийим салынуучу, кийим илинүүчү буюм бул алабакан илинүүчү. Жооп туура эмес, бул секичек деп аталат. Керегелерди кантип бириктиребиз? Керегелерди ашташтырабыз. Бул ашташканда бул кереге чалгыч менен бириктиребиз. Туура. Евразия континентиндеги Алтай топ тили канча бөлүктөн жана эң өзөктүүсү кайсы? Алтай топ тилинде 5 тил кирет. Булар түрк тили, япон тили, корей тили. Бешөөдүнчө эсимден чыгып кетти, бирок булардын эң өзөктүүсү түрк тили. Жооп туура эмес. Жоон айтып кетсек, эң өзөктүүсү кыргыз кыпчак, андан кийин уграфин, монголоирод, япон, анан корей тилдери. Иудаизм деген эмне? Иудаизм десең. Иудаизм деген бул тил, то есть дин болуп эсептелинет. Бул кыргыздардан башкалар колдонуучу дин. Туура жооп. Иудаизм бул изм деген бул окутуу дегенди түшүндүрсө, бул иудаизм дин эмес, окуу деген мааниде берилет. 1991 жылдан бери баш мыйзам канча жолу өзгөргөн? 5 жолу өзгөргөн. 7 жолу өзгөргөн деп айтылат. Бул тапшырмада ар бир топ бул долбоордон алган билимдин негизинде өзүнө чыгарган жыйынтыгын жана ошондой эле жаштарга үндөсүн билдирип кетмекчи. Мен биринчиден Бактыөлү өткөмүнө ыраазычылыгымды айткым келет. Анткени мен кыргыз кандай патриоттук сезим менде көбөйүп баштады. Анткени мен кыргыздар жөнүндө көп нерсени билип баштадым. Кыргыз элибиз кандай акылдуу экенин билдим. Ошондуктан биз жанагы жайлоодо практикага барганда мен кыргыз жеринин тазалыгын, жашылдыгын, касиетин, кооздугун көрүп ушул сүрөттү тарткым келди. Анткени ошол жакта мага айыптан жакты, өзүмдө эргүү пайда болуп мен ушул сүрөттү тарттым. Кыргызстануу долбооруна катышкандан кийин мендеги болгон ата журтка болгон сүйүү сезими абдан күчөдү дагы, мага эргүү келип, анан ушу үндөө чакыркырын жаздым. Азыр сиздерге окуп берип койсом. Кыргыз тилин окшоттум мен гүлдөргө, жыпар жыт жок, өңү өчүп ооруган, суусуз калган, демек калган каралбай, башы ийилип өспөй калган соолуган, бирок турат жерге сулап калбастан, тамыр күчтүү кармап турат жанбастан, келгиле биз суу куялы, сактайлы, четтен карап кайдыгерлик салбастан. Мына ошондо соолуган гүл ачылат, жыпар жыты бар тарапка чачылат. Кайдыгерлик салып кеткен адамда ошол гүлдү бир жыттоого ашыгат. Мен чакырам улуу кичүү жаштарды биримдикте күрөшүүнү баштайлы. Колду алтындын баркы жок дедирбей, эне тилин каадабызды барктайлы. Билбептирбиз кыргыз баркын чынында, айтып берем эмне үчүн ырымда. Техника жок, жоокерчилик кылымда, компас ойлоп табуу өтө кыйында. Аалымдар да ача электе ай жылдыз, тартып койгон таш бетине бир кыргыз.
ташка чегип күн планета тартылган ата бабам болгон ушундай акылман. Кыргызстануу долбооруна рахмат, жүргөн дайым жакшы иштерди кубаттап, кыргыз ким жана кандай болгонун айтып берген бирден талдап сыпаттап. Бул долбоордон көп нерсени тааныдык, мурун билбей укпай жүргөн жаңыны. Бийик тилек ээлеп ойдун негизи, кошулса дем бизге элдин агымы. Рахмат. Эне тилин билбеген, эси жогун аныктайт. Эне тили сүйбөгөн, элин сүйүп жарытпайт. Тилди унутсаң сен, кошуласың жат элге, айтсың сүйлөйсүң сен өз жериңде чет тилде. Ойлосоң сен, ойгончу сен, кыргыз тилин жүрөгүңдөн ойгончу сен. Өзөгүң кыргыз, каның кыргыз болгонсуң, эмне үчүн кыргыз тилин жектейсиң сен? Салтың бар, тарыхың бар, тилиң бар, океандай чайып алган манасың бар. Эмне үчүн кетесиң, эмне үчүн жектейсиң? Кыргыз болуп кыргыз тилин билбейсиң. Кыргыз болгонуңа мактангын сен, анткени манас бабам урпагың сен. Кыргыз тилиң унутсаң сен, ким болосуң, кимсиң сен? Салтыбызды кыргызым мыйык туткан, салтың бар сан миңдеп жашап келген, салтың бар элди тартипке салган, салтың бар кылымдап кыргызды сактап келген. Тарыхын уккан жанды таң калтырар, тамырын терең жайган санжырада, кыргызым кылымдардан жашап келген. Кыргызым тарыхың улана берсин кылымдарга. Келдим мен бул долбоорго, Кыргызстануу кыргызымды таанытты, кыргыз деген жүрөктөгү отту жандырды. Кыргызымдын каада салтын тарыхын, билдим мен кыргызымдын тилин, балуулугун улуулугун, билдим мен кыргызымдын балуулугун сөз өнөрүн, билдим мен кыргыз элимди. Келдим мен бул долбоорго, аракеттендим чыныгы кыргыз болгонго. Суктандырды манасым океандай чайып алып тургандыгы, кубандырды эч бир касиет манаска тең келе албастыгы. Сен кыргызсың Алатоону жайлаган, сен кыргызсың Эрманастын тукуму, сен кыргызсың улуттардын ыйыгы, сен кыргызсың кырандардын кыйыны, сен кыргызсың намысына бек турган, сен кыргызсың конок келсе сыйлаган, сен кыргызсың Эрманасты даңктаган, сен кыргызсың жет атасын тааныган, сен кыргызсың маектешкен ыр менен, сен кыргызсың биримдикте жашаган. Билели, кыргыз элим жеримди, үйрөнөлү билели, салтты, тилди, тарыхты, тааныталы келгиле, жалпы дүйнө элине. Ар бир адам үй бүлө, ырысын таап, бакыт кушун кондурган. Бул боз үйдүн түндүгү эне тилибиз, ууктары улут өнөрлөрүбүз, тарыхыбыз, санжыраларыбыз, керегеси, теңирчилик, дүйнө таанымды сиңирген каада салт, үрп адаттарыбыз. Түндүгүбүз бийик болсун десек, эне тилибизди өнүктүрүп, угубуз узун болсун десек, улуттун өнөрлөрүбүздү өркүндөтүп, керегебиз кеңен болсун десек, каада салттарыбызды бекем кармайлы. Биз бактылуубуз. Анткени быйыл бизге кыргыз таануу сабагы кирип, кыргыз тууралуу абдан терең билим алдык. Биз бактылуубуз. Биз ким экенибизди тааныдык, каада салт, үрп адаттын айырмасын билдик. Урматтуу биздин замандаш, уккан да арманда, укпаган да миң эселеп арманда. Кыргыз таануу демилгесин кош колдоп колдойлуу. Байыркы элекенебизди, маданият өнүккөн, эс тутуусу эң жогорку деңгээлде экенибизди далилдейли. Кыргыз таануу биздин көзүбүздү ачты, дүйнө таануубузду кеңейтти. Атамекенге деген атуулдук сезимибизди курчутту. Биз менен бирге Кыргыз таанууну бүгүн баштабасак, эртең кеч болот. Келгиле. Эне тилибизди гүлдөтүп, өнүктүрүп, өстүрөлү. Келгиле. Маданиятыбызды, кең пейилдүү мейман достубузду жоготуп албайлы. Келгиле. Кылымдардан кылымга артып, кыйла жолу артып, ата баба мурас кылып, бизге берген нарк насилде үрп адатын, каада салтын унутуп биз калбайлы. Келгиле. Алатоодой ак калпактуу, кереметтүү кыргыз жерим, өзгөлөргө жем кылбай, көзүбүздүн карегиндей сактап алалы. Ошондуктан келгин достор, келгин Кыргызстанга. Билим кеңи ушул Кыргызстануда. Келгин достор, келгин Кыргызстанга. Кыргызымдын улуулугун таанууга. Ойгонолу замандаш, ойгонолу. Жакшы жашоо, жакын келечек Биздин колубузда. Бүгүн жалпы кыргыз эл үчүн урухий чоң майрам болду.
Могу жерде отурган ошо 3 мектептин жамаатчылыгы отурат. Мугалимдерге, келген ата-энелерге абдан чоң рахмат. Жашасын ушу биздин уулдарыбыз, кыздарыбыз, эртеңки Кыргыздын келечеги кең экен. Биздин ушу келечегибиз болгон өспүрүмдөр арасында, жаштар арасында, балдар арасында ушул Кыргызстануу деген долбоордун чыгып жаткандыгы бул абдан кубанычтуу. Эл акыны Байдылда Сарногоевдун ыры бар. Кыргыздын бүтпөс ырымсың, кыярбас кызыл туумсуң, сан жагың чакан болсо да сапатың менен улуусуң деп. Ошол элибиздин улуулугун даңазалай турган, элибиздин түпкүлүгүн, элибиздин байыркылыгын даңазалай турган абдан бир жакшы долбоор болуптур. Анан ушул Кыргыздын келечеги болгон мектеп окуучулары ошол улуттун улуу сапаттарын ушундай сынак аркылуу даңазалап отургандыгы бул элибиздин эртеңинен, элибиздин уучунун кур эместигинен, элибиздин дагы уучун улай турган урпактарынын бар экендигинен кабар берет. Ошентип таймаш баскычынын жыйынтыгы төмөнкүдөй болду. 7 тапшырмадан Барчын тобу 28,3 упай, Мурас тобу 28,7 упай, Асыл Кийжи тобу 30,9 упайга ээ болушту. Эске салсак, буга чейинки экинчи көрсөтмө баскычында Асыл Кийжи 24 упай, Мурас тобу 25 упай, Барчын тобу 26 упай алышкан. Жалпы эсептегенде Мурас тобу 53,7 упай, Барчын тобу 54,3 упай, Асыл Кийжи тобу 54,9 упай топтошту. Долбоордун жалпы катышуучулары алган упайларына жараша бийликтерге ээ болушту. Биринчи орунду эңип кеткен Асыл Кийжинин балдары ноутбуктар менен сыйланышты.